Сүлүктүү шаарында бүгүнкү күнгө чейин коронавирус илдетине чалдыккан жалпы 10 учур катталган. Шаарда COVID-19 менен күрөшүүдө ыктыярдуу жарандар да ар тараптуу салым кошууда. Элдик жардам штабы түзүлүп, медициналык каражаттардын саны толукталып жатат. Кезектеги жардам Борбордук Азиядагы аялдар лигасы тарабынан берилди. Борбордук Азиядагы аялдар лигасынын мүчөлөрү ошол Лиганын мүчөсү Гүлзат Алимжанова ушул сүлүктүн кулуну жеке ишкер бизге мына бүгүн экинчи партия дары-дармекти медикаменттерди жөнөтөт. Жеке ишкер Борбордук Азиядагы аялдар лигасынын мүчөсү Сүлүктүү шаарынын жараны Гүлзат Базарбаеванын демөөрчүлүгү менен экинчи рет Сүлүктүү шаарына концентратор, кликсан, гепарин жана башка зарыл болгон дарылар жеткирилди. Бул дары-дармектер муктаж болгондорго акысыз таратылат. Медициналык каражаттарды алыска издеп барбай, өзү жашаган жеринен табууга мүмкүнчүлүк түзгөн демөөрчүлөргө шаар тургундары ыраазычылыгын билдирүүдө. Ушундай элибиз күч бирдикте деп, ошону жеңебиз деп аракет кылып бардыгы күнү түн эмгектенип жатат. Борбордук Азия лигасынын мүчөсү Гүлзат Базарбаева деген кызыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз элдин атынан. Мына бизге азыр ушундай медикаменттерди жөнөткөн, күнү түнү эмгектенип, донорлорду таап, өздөрү жанынан жардам кылып, мына эл үчүн ушунча медикаменттерди жардамга жөнөттү. Бардыгыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, дайым жакшылыктарды каалайм. Анын ошонун катарында мына биздин Айнура Ахматова кызыбыз, анын Рахман Нирматович, биздин мэрибиз Асат Арзыбаевич, бардыгыга буларга ыраазычылык билдиребин. Шаарда оору менен күрөшүүдө жапа-тырмак аракет көрүлүп жатат. Кала башчысы учурдагы кырдаалда бир дем менен аракет кылып жаткандардын баарына ыраазычылык билдирди. Коомдук уюмдар, жеке ишкерлер, демөөрчүлөр тарабынан берилип жаткан жардамдар дарт менен күрөшүүдө биримдик калкыбыздын негизги куралына айланганын белгиледи. Биздин ушундай кыргыз элинде ушундай патриот кыздарыбыз, балдарыбыз бар экен. Мына бүгүнкү күндө биздин больницабызда жетпеген дары-дармектер барбы, кислородный концентраттар барбы, бардыгы алып берип, ушул жардамды өзүнүн колдон келген жардамын көргөзүп атат. Турабыз оңой эмес. Элдин арасында иштесе өзүңөр көрүп турасыңар. Дагы бир жолу силерге рахматыбызды айтабыз. Борбордук Азиядагы аялдар лигасы мындай жардамын өлкө боюнча таратып жатат. Буга чейин бир катар жардамдар облустун башка аймактарына да жеткирилген. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.